Азыр энелер түшүнүп калды. Азыр энелер 2 жашар, 1 жашар, 5 жашар кыздарын уже алып келе башташты. Мына былтыркы жылы мага 2 пациентим келди. Мына эсте калчуларда бири 7 жаштагы кыз. 7 жаштагы кыздын энеси алып келди. Өзүнүн апасы Америкага кетиптир дагы. Кары апасына калтырып кеткен экен. Кийин өгөй атасы үйлөнүп, өгөй энеси мага келип алып айтат да, ушу кызым дейт, бети сидик чытанат. Эмне үчүн түшүнбөйм, көрүп бериңизчи деп. Көрсөт деги кычышкандан кол менен кармалап бет сетин кармап коет экен да. А когда ачып караганымда спайк болуп калыптыр. Ошо выделениянын көптүгүнөн 7 жашар кыздыкы жабышып кетиптир. Бир жумалап дарыладык. Ошол эле ошондой случай 1 жаш 3 ай кызды алып келди. Энеси Турцияда иштейт экен, 3 айында чоң апасына калтырып кетет. Чоң апа достаточно уход кылганды билбеген, бөйрөгү ооруп атат, кызың чыңырып атат деп алып келиптир. Да жабышып кеткен да. Баягы выделение келип өтүп, жаш баланын денеси жумшак да. Раздражение болуп баягы жабышып кеткенден ачышы ооругандан ыйлайт экен да, зырканып.